Мен кийинки спикерге сөз берейин. Сиздер буга чейин соц тармактарда, YouTube'да өзгөчө таасирдүү, барандуу баяндар менен коомчулукка агартуу иш-чараларын өтүп келе жаткан биздин аалымыбыз, дин аалымы устаз Эрмек Тынай уулуна сөз берем. Колчалуулар отуруп тургандар. Ya, berek sampai. Oke. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Insyaallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Avval salam ba'da kalam deydi. Birinci salamdaşуу oldu. Эми мен 2-3 жолу саламдашкан байкени үйрөнүп алдым окшойм азыр эле. Машалла. Алла разы болсун. Мен өтө бир кубанычтамын. Алла Таала ошо сиздердин алдыңыздарга алып келип, силердин жаныңызда сүйлөөгө мүмкүнчүлүк берип атат. Мен сыймыктанган себебим анткени Кыргызстанда мен каалаган сөздү каалагандай сүйлөй элем. Бирок бул жерде мен башкача сүйлөйт экенмин. Эмне үчүн дегенде биз башка бир гарип, биз башка бир мамлекеттебиз. Кандай болгондо бир жана эже айтып кетти, бир улуу держава, кандай болсо бир башка бир мамлекеттебиз. Бирок ушул жерде ушундай бир бар жагында кысылып турса дагы, ушундай жоолук салынып, сакал коюп, ушул жерде ушундай бир иш-чара өткөзүп, ушундай бир китептин ичине ушундай бир өзгөчө бир иманды катып, ушундай бир чоң бир иш-чара болуп атканына, ушинтип келип чогулуп атканыңыздарга мен өтө ыраазымын. Балким башкача айтат элем, бирок терең ыраазымын. Илгерки китептерде кайсыл бир карып мамлекетке барган болсоң, китебиңди койнуңа катып жүр дейт эле. Бирок эмнедир мен катканды эмес, ушундай ачканды көрүп атам азыр. Ушундай бир деңгээл, машалла. Сиздер баардыгыңыздар ушу жерге бир кандай бир кыргыздар бир чогулуп, мусулмандар бир чогулуп, Кудай дегендер чогулуп, өнүгүү, өсүүнүн алдыга өсөм деген ниетте чогулуп, ушул жерде бир кичинекей бир болсо бир 10-15 мүнөт сөздү угуп кетүүгө келгениңиздерге мен абдан ыраазымын. Терең дуа кылабыз сиздер үчүн. Кыргызстандан дайыма дуа кылат элем, анткени ушул Орусия мамлекетинде жүрүп, эмгек кылып, ушунча бир көптөгөн тагдырларды, оорчулуктарды көрүп, андан кийин ошол нерселерди жеңип, анан отуруп биз баарлашып сүйлөшүп отурган мезгилде алар айтышат эле, ушундай бир нерсе бар десе мен таң калат элем. Анан ар кандай проблеманы айтканда ушу мындай бир баардыгына мынтип койсоң мындай болбойт беле, тигинтип койсоң тигиндей болуп оңой эле чечип коесуң деп айтканды мен үчүн оңой сезилет эле. Бирок азыр эмне үчүн бир силерге азыр момундай кылгыла, мындай айткеле, мындай жашагыла деп айтыш мен үчүн аябай оор болуп атат азыр. Азыр эмнени айтайын, кайсынан баштайын, бир нерсени даярданайын деп биягын айтайын, такыр кайсы жагынан түшүнө албай атам да. Анткени көчөнү аэропорттон түшкөндө мен мунун алдында 15 күн умрада жүрүп келдик. Алланын каалоосу менен кыргыз бир туугандарыбыз, кыргызстандыктар 45 адамды апарып келдим. Негизи жылына 5-6 жолу бир жамаат апарабыз да. Бирок аякка түшкөн мен үчүн жеңил болот эле, бирок биякка түшкөндө бир башкача аба болду да. Недир өзүмдүн жүрөгүмдө ушундай болду, балким бир кысылып тургандай. Бирок сиздердин ушуга жоолук салынып, ушуга намаз окуйбуз, ушуга динибизди кармайбыз, ушуга дин көтөрүп атабыз десеңиздер, мен мында бир өзүм таң калып, булар мужтахиттер экен деп атам да. Мужахиттер экен деп. Же болсо ушундай бир дини үчүн, эли үчүн күрөшүп атканыңыздарды, ушул жерде туруп кыргыз элин көтөрүп атканыңыздарга мен терең ыраазылык жана терең ийилебиз, субханалла. Көптөгөн сөздөр болот. Ал сөздөрдүн
Бирөө баасы бар, бирөө баасы жок. Бирөө таразага салынат, бирөө таразага салынбайт. Бирок иман сөзү сөз таразага салынат, анын кадыр баркы болот. Ошондой эле ал сени менен мени куткарат. Эгерде ошол сөз чыныгы акыйкат болгон болсо, бир убакыт өттү. Бир нече убакыт өттү. Бирок дагы деле кыйынчылык болуп аткан болчу. Мен кыйынчылык жөнүндө айтканды жакшы көрө бербейм. Бирок ошол заманда ушул бар эле. Кайсы нерсе бар эле. Ошол заманда улуу урматтуу болгон биздин энелерибиздин кадыры жок болчу. Мен азыр ушул жерде апаны тургузганда өтө бир разы болдум. Анткенсе ушул нерсени күткөм азырчы. Кимди ушунча азыр кимди сыйласа, кимди урмаса, бирок ушул качан апаны тургузганда, ушул кишинин кылган кызматы, ушундай деп апамды тургузганда жан дүйнөм ушундай эрип кетти. Анткени мен дагы баламмын да, менде энем бар да. Мен энемди ушунча жакшы көрөм. Нуржигит экөөбүз дос болуп калдык, Алланын каалоосу экен. Бул кишини тамашалап коем, апамдын кумири бул киши. Качан барганда ушундай кумириңиз келсем, я дейт, ким дейт, десем, кана деп чуркап чыгат. Аллаху акбар. Көрдү го, өзү эмеден түшкөндө да башкача түштү. Учуп баратабы деп ойлодум да, тепкичтенчи. Ушундай нерсе. Эне деген ушундай экен. Азыр жакшы ырдады. Андан мурундагы биздин ырыскелде абдан сонурларды, эне жөндөрдү толкундандык. Кээ бирлер айтышыңар мүмкүн азыр эми бул жерде мындай ырдаса туурабы, туура эмеспи, аз фатвасын сурайбыз деп турганыңыздар бар азыр. Фатвасын сурап, ушул жөнүндө азыр эмне, ушул молдо ушундай отура берсе болобу я? Ушул молдолордо ушундайбы, ушундай ырдаса болобу? Эмне үчүн отурат бул? Астафыралла деп атканыңар бар. Бирок качан кайсы жерде кайсы улуу нерсе дагазалса, кайсы нерсе баркталган нерсе дагазалса, шарият аны эч качан тыйган эмес туган. Биздин динибиз жеңил. Ошон үчүн адамдар жеңилдик күткөн болчу ошол түнү. Ошол жеңилчилик келди. Жеңилчилик туулду бул дүйнөгө. Бул дүйнөдө өзгөрүү болду. Бирок дагы эле адамдар кыйналып болчу. Аялдардын укугу тепселген болчу. Биз азыркы мезгилде биздин бир тууган эжекелерибиз, карындаштарыбыз, апаларыбыз негизи аял заты өзүн бир кандай бир деңгээлде жаап койгон болсо, же болбосо бир кандай бир жабынып жүрүп аткан болсо, биз ошол нерсени артта калгандык деп эсептебейли. Ал бул нерсени миллиондогон аялдар күткөн болчу бир заманда. Миллиарддаган аялдар күткөн болчу ошол заманда ким бар болгон болсо. Ошол келди. Качан пайгамбарыбыз 40 жашка чыга элек болчу. Бирок пайгамбарыбызда өзгөчө ал нур эле да. Адамдардын кылып аткан күнөөлөрүн көрүп, аябай кыйналат эле. Жан дүйнөгүсүндө ушунчалык бир кылынып аткан, ушундай бир укуктарын тепселеп атканын көрүп, керек болсо айбандардын жөнү жок кыйналып атканын көрүп, пайгамбарыбыз өтө бир кыйналат эле. Ал адам башкача адам болчу. Бир күнү пайгамбарыбыздан Хадича энебиз сурап аткен. Эй Мухаммад, пайгамбар боло элек, я Расулла боло элек. Айтчы, эмне мынча кыйналып кеттиң? Сени Хира ушунча бийик тоого чыгышка эмне сага түрткү болуп атат? Айтчы. Пайгамбарыбыздын көзүнөн жаш кетти. Айтып аткен. Эй Хадича, менин жүрөгүм ушул коомдо, ушул элде болуп аткан жаманчылыкка чыдабай баратат. Менин көзүм көрүп аткан нерсеге жүрөгүм өрттөнүп баратат. Мен каалабайм менин кызым Фатиманын, кызым ушу Үмүр Рукиянын, кыздарымдын бирөөнүн дагы жаманчылык көрүшүн каалабайм. Мен ушулардай болушун каалабайм деди. Хадича түшүндү. Тамагын даярдап берди. Пайгамбарыбыз кетти. Хирага барган болсоңор билесиздер, Хира деген ушундай бир жабал ушу нур деп коет, ушундай өзгөчө бир тоо бар. Ал жерге жөнөкөй адам чыга албайт. Чын аяка барып, мен ошол жака чыгам деген адам мисалы алса, чыгыш өтө оор. Ушундай бир ал менен азырмындай тепкич кылып койгон. Бирок ал жерге барыш үчүн таштарды көрсөң өзүнчө бир башкача. Буттар канай турган, кыйнала турган жер. Бирок ошол жерге барып турду. Ошол жерде Кудайга сыйынат эле. Бирок ошол кайсы Кудайга сыйынып атканын билбесе да, бирок жүрөгүндө эмнекен пайгамбарыбыз ушундай адамзат үчүн күйгөн себебинен пайгамбарыбыздын камы, пайгамбарыбыздын үмүтү ошол жерде аткарылды.
китеп жөнүндө айтайын. Ошол үңкүрдө эң биринчи сиз менен бизди сүйгөн адамыбыздын тамашалап берем, анын Instagram баракчасы жок, TikTok жок, YouTube каналы жок, Telegram каналы жок, бирок 1,5 миллиард адам сүйөт аны. Эч бир эмеси жок. Күнүгө субханалла, бул пайгамбарыбыздыкы, бул пайгамбар минтир мындай деп айтып турушат да. Эмне үчүн десе, алында анткени Алла Таала пайгамбарыбызга ушунча деңгээлде кам берген. Кам деген күйүт. Эгерде сен деле мен деле эгер азыр ушул жерде жүргөн кыргыздар үчүн, балки Кыргызстанда жүргөндөр үчүн, мисалы алса, качан биздин мамлекетибизде көптөгөн инкылаптар болуп турган мезгилде ушул жердегилер канча деген күйүттө отурдуңар, туурабы? Пандемия болду. Бул жерде да силерди кыскан экен, мен көчөнү уктум. Ага чейин элемей калган маселем, бирок ошол мезгилде ушул жерден чет мамлекеттен силердин барып аткан жардамыңарды көргөндө мен айткам субхана, алар эмне иштеп атабы дагы эле депчи. Аларды эч ким кыскан жокпу же алар ошентип эле жүрөбү. Бирок күнүгө жанакынча машинелер барып атканда, ошончо жанакынча бир аппараттар барып атканда, мен да балдарсыз ооруп калбаңыз деп, ошонун алдында Алланын каалоосу экен, чубагысыз өтүп кетти. Андан кийин садриндан өтүп кетти. Ошондо өтүп баштаганда балдар түнү күнү менен келишти дагы, бир машина менен келип туруп алдыма эмени коюп коюшту мындай. Ооруган жокмун, эч нерсе болгон жокмун. Бирок устаз дейт, сиз да өлүп калышыңызды каалаган жокпуз дейт да. Ушундай мен алып келип туруп аппарат коюп, ошол аппарат коюп койгонбуз, ушу жактан жиберген экен балдар. Ушул жерден мен сурап атам, бул каяктан келсе, мен Россиялык балдар салып ийди сизге депчи. Рахмат. Бирок ага да рахмат. Адамга адам ушундай кам, ошол күйүт сиз менен бизди субханалла бириктирет тугандар. Адамдын күйүтү болгон себебинен мен апам мен үчүн дайыма күйө берет. Ана айтат, балам тияка бардыңыз, бияка бардыңыз. Кыргызстан Кудай буйрса бүтүп калдык кыдырып. Канча жерин бардык. Бияка барып келип, тияка барып келебиз. Кайсы убакытта барсам, балам ушундай дейт. Ой апа, мама, мен мама дейм, кечирип койгулачы, орустар окшоп калып турсам эмне кылабыз эми. Мама, папа деп көнүп алып турсам, апа мен ата дейин десем эле, башка бирөөнү айтып жатам улум да. Анан кийин кээ апа деп айтып алып кайра мама деп аласың да. Эми бул айла жок нерсе ушундай экен. Эми айтып берет да. Дегенден айтам, сиз мага кичине күйүп коюңуз, мен жакшы болуп калам дейм да. Күйүт ушундай экен. Адамда күйүт боло турган болсо сөзсүз өсүш болот. Ушундай нерсе. Ошо пайгамбар күйүп аткан мезгилде, Алла Таала Жабреил деген периштени ошол Хира деген Жабали Нур болгон тоого жөнөттү. Сени менен мен сүйгөн пайгамбарым пайгамбар болду. Эми акыйкат атына келди. Асманда макталган Ахмад деген аты менен жер жүзүндө Мухаммад болуп ат аталды. Эй Мухаммад деп айтып аткан болсо, эми бүгүн эй Мухаммадур Расулуллах, эй Алланын элчиси деп айтылды. Мына ошол мезгилде пайгамбарыбызды келип туруп кармады. Пайгамбар чочуп кетти. Икра. Жаңыр. Оңолун жеткиз. Оку деди. Жөн эле оку эмес, авалки китепти оку. Жашооңду оңдо, жашоосун адамдардын оңдошуна себепкер бол. Бизге берген китепти адамзатка окуп туруп жеткиз. Сен ушу китепти жеткизбесең, биз сага ыраазы болбойбуз деген деңгээлде Икра бисми раббикаллази халак. Биз сен жараткан Аллахтын аты менен окугун деген өкүм болгон туганым. Менин апаларым, эжекелерим, байкелерим, ушул сөз эң биринчи болгон. Алымдар айтат, көптөгөн сөздөрдү айткан, бирок мен кыска кылып айтабыз иншалла. Канча дегенибиз бар, мусулманбыз деп төш кагабыз, бирок төш какканыбыз менен эмнекен Куран китебибизди, ыйык китебибизди окуган эмеспиз. Переводун да окуган эмеспиз. Жада калса аракет да кылган эмеспиз. Телефонду күнүгө карап атасың, TikTok'tu карап атат, тигини карап атат, бирок Куранды ачкан эмес. Африкалык бир чоң бир молдокени бир күнү конокко чакырышыптыр. Чакыргандан кийин караса Куран турат, Курандын жанында акча турат. Алып туруп, эмнекен молдоке буну ичине салып койду дейт. Бул болгон окуялардан да.
ыйлай турган окуялардан болгон. Муну айтып берип ошол имам өзү айтып берип ыйлаган. Анан тамак ичет, бир нерсе убакыт өтөт. Баягыл эр даял, баягыл жерден акчасын кара десе жок. Мына сен көнчөсү, мына биздин кардаш апаларыбыз молдокелерге мухлис. Мындай ихлас кылышат. Азда сон нерсе айтты го, мисалы алса, аялым себепкер болду деп. Бояка көбүнчөсү келиште аялдар себеп болот. Анткени себеп мен азыр ушуну көрүп атам, Кыргызстанда деле ушундай жанагындай бир китеп окугандар, хатмы кылгандар, бүт бардыгы тең, курстарда окуган бүт бар аял заты, эркектердин бардыгы тең бир да жерге барбайт да. Эмне десе мен билем деп коет да, болду. Эркектер бирок билет ай. Ушунча эле баары айтыр, сен эркектерге тарта бересиз депчи. Комментарий окуңуз, эркектерге тарта бересиз, эмне эркектерге тарта бересиз? Анан баягыл ушинтип отуруп, экөө урушуп кетет. Айтат, канакей, тап. Бирок бир жылда бир экен да келет экен айыл уже кайрачы. Анан кайра экинчи ошол жылы кайра чакырыш керек болот. Чакырганда күйөөсү жактырбай ары бери басканын көрөт дагы баягы молдоке ага эмне болду? Кечирип коюңуз, эмне болуп атат десе, молдоке бетке айтыш керек сизге дейт. Баягы былтыр келгениңизде сиз дейт, бул жерде турган акчаны чөнтөгүңүзгө салып кетипсиз, кайтарым дейт. Аллаху акбар. Баягы молдоке бакырып ыйлайыптыр. Ой, эмне? Ой, кой молдоке, болду, кечтим, болду, кечтим, эч кимге айтпайм дептир. Десе, жок дептир. Сиз таң калыштуу адам экенсиз. Мен муну үчүн ыйлаган жокмун. Баягы терезени ачат, караса, Куран турат, Курандын үстүндө момчал чаң турат. Анан минтип туруп, бияны ачып туруп, акчаңыз бул жерде турат деген турбайбы? Бир жылдан бери ушу Куранды ачып кое элеңизге мен ыйлап атам деген экен. Ошентип пайгамбарга Жабрейил деген периште келди, кысты, оку деп айтты. Туган, бул дүйнөдө көптөгөн нерселер болот. Бирок эгерде кимдин жашоосуна кандай бир кыйынчылык келсе дагы, ошол пайгамбар көрсөтө тургандай кылса, анда сөзсүз ийгиликке жетет. Сөзсүз ийгиликке жетет. Кайсы нерседе ийгиликке жетишибиз керек биз? Мына байкем. Атыңыз ким? Абдыжалил байке. Кайсы нерседе биз ийгиликке жетишибиз керек? Жакшылыкта жарышуда. Жылуу болду, отуруңуз. Ажеке, кайсы нерседе жарышышыбыз керек? Кайсы нерседе? Жакшылыкта жарыш. Болду. Экөөнүкү окшош. Адеп ахлакта. Үчөө тең бир эле сөз айттыңар. Адамдар. Бул дүйнө бактылуу болуш үчүн жакшы үй бүлө болуш керек. Кимде-ким жакшы үй бүлө курган болсо, демек ошолор ийгиликке жетти. Демек ким жакшы үй бүлө түзө ала турган болсо, демек ал жакшы ибадат кылат деген сөз. Бардык нерсе ибадатка байланбайт. Ибадаттан келип чыккан жыйынтыктан бар эсептелет. Кимдин иманы болгон болсо, анын ибадаты болот. Кимдин ибадаты жакшы болгон болсо, анын муамалаты жакшы болот. Адамдар менен болгон мамилеси жакшы болот. Ал эми эң жакшы мамилеге ылайыктуу ал анын үй бүлөсү болуп эсептелет. Кимде ушундай кыла албаса, анда намаз окуп, үй бүлөсү менен келише албай аткан болсо, анын намазы дагы деле тура элек экен. Кимде намаз окуп, бирок ата-энеси менен келише албай аткан болсо, анын намазы тура элек экен. Кимде кошунасы менен урушуп аткан болсо, намазы тура элек экен. Кимде бирөө менен мамилесин оңдой албай, биринчи барып кечирим сурай албай аткан болсо, анын намазы оңоло элек экен. Бу дүйнө ушундай бир дүйнө. Биз коомдук макулук болуп эсептелебиз. Жаман көргөн жоксуңарбы? Макулук деп койсом. Макулук деген сөз араптын сөзү. Жаратылган деген сөз. Биз жаратылганбыз, бирок биз бирибизге муктажбыз. Ошонун ичинде көңүл деген нерсени бизге байлап койгон. Ал эми чыныгы момун башка бирөөнүн көңүлүн таба билет экен. Бирөөнүн көңүлүн таба билген болсо, ал адам бактылуулуктун эшигин ачып алыптыр. Ал эми чыныгы эшикти ачып берген Мифтахул Жанна бул пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Жашоңдо проблема келди. Мына ошол мезгилде
Стив Джонс эмне дептир, Эрмек Молда эмне дептир демей, пайгамбар эмне дептир ушул мезде, кантип чыгып кеттир дегенде, мына сен чыныгы намазга турган адам экенсиң. Кээ бирлериңер азыр жакпай атат азыр. Опять баштады деп атасыңар да. Молдалар чогулуп алып опять баштады. Жок, бул болгон нерсеси биз ушундай жашашыбыз керек болчу. Иман дегендин даамы бар. Имандын даамы бар, өңү бар, анын жыты бар. Ал ушундай нерсе, эгерде сенде бар болсо, сен ушундай деңгээлге, сиз ушундай деңгээлге жетесиз, башка бирөө жете албаган. Жер жүзүн кыдырып жүргөн периштелер бар. Мына бул жерде да толтура периштелер отурат. Эмне үчүн периштелер отурат дегенди билесиздерби? Анткени бул жерде ыйык сөздөр айтылып аткан себебинен. Кээ бирлериңер аз көтөрө албай атасыңар. Жүрөгүңөр ушуга чыдабай атат. Эмне үчүн билесиздерби? Анткени ошол ыйык сөз сизге оор келип атат. Эмне үчүн оор келип атат билесизби? Анткени сиздин жүрөгүңүздө ошол иман деген нерседен кичине мындай орун калбай бараткан. Напси деген кирип кеткен болчу. Каалоонун дарыясына, каалоонун океанына чөгүп кеткен болчубуз. Качан адамдар каалоонун океанына чөгүп кеткенде, адамдардын намаз окканын жек көрүп баштайт. Оруза кармагандарды жаман көрүп баштайт. Нет, это не моё. Пока тура-турайынчы, я в раздумье, пока думаю, ну хочу, не могу, понимаю, но не хочу. Шундай сөз айтасыңар, э? Ушундай көп аябай. Орусияга келдим, орусча сүйлөп баштадым мен. Алла разы болсун. Бул деген мушрике тууганым. Мен көп сөз айткым келип атат. Бул илимде 3 нерсе бар. Качан үчөнчүсү болбосо, калган экөө жарабайт. Бир адам Кудайын тааныды. Кудай бар деп атасың. Бирок Кудай бар дегениң жетишсиз. Бул жетиштүү сен имандуу экениңе. Сен Кудай бар дегениң, сен Кудайга ишенгениңди бир мезгил. Бирок экинчиси бар. Амал кылуу. Бул намаз окуу, орзо тутуу, бул сенин мусулман болгондугуңдун белгиси. Жабынып баштадың, ушундай нерсе кылып атасың, сакал коюп койдуң, дарат алып жүрөсүң, ушундай гусул дарат жүрүп баштадың, колуңда лакты алып салдың, биякта чаптаган нерсенин баарын алып таштадың, болду. Сен эме болду, бирок дагы деле толук боло элек. Үчүнчүсү бар, бул адеп илими. Илми сулук, же болсо ушуна адеп илими. Ал айтат, эгерде дейт, үчүнчүсү болбосо, бул экөө кыяматта пайда бербейт дейт. Адамдар бул дүнүйө эмне үчүн келген билебизби? Дайыма көп сөз айтат. Аалымдардын бирөөсү ушундай айткан сөзү бар. Эненин ичиндеги бала, эненин ичинде бала. Бул дүнүйөгө чыкканда кайсы дефект менен чыга турган болсо, бул дүнүйөдөн аны эч ким башка жакка салып бере албайт. Кулагы жок болуп чыга турган болсо, кулак жасап бере албайт эч ким. Бир көз көрбөй чыга турган аны көрсөтө албайт. Эгер сүйлөбөй чыккан болсо, эч ким сүйлөтө албайт аны, болду. Эми эненин ичинде таза чыга турган болсо, бул дүйнөдө баардык жакшы боло турган болсо эмне болот экен? Ал оңой болот жашоосу, туурабы? Ошондой эле бул дүйнөдөгү биз кандай оңолгон болсок, адебибиз, жүргөн турганыбыз, мүнөзүбүз кандай оңолгон болсо, биз ошого жараша жана айтып аткандай, кандай жашасаң, ошондой өлөсүң, кандай өлгөн болсоң, ошондой сурак болот деген формулага чөт. Формула ушундай. Демек, урматтуу бир тууганым, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биринчи пайгамбарлыгын кабыл алды. 6-кылым. Свет жок. Wi-Fi жок. Эч башка нерсе жок. Жакшы тамактар жок. Жакшы бир биз каалап аткан нерселер жок. Эч нерсе жок. Бир азыркыдай жок, бул стул да жок. Эч нерсе жок. Адамдардын арасында ушунча деңгээлде болгон экөө урушуп атат экен. Эмне урушуп атат десе, бул төөнүн ичинде ургачыбы же эркекпи деп. Ботосу ургачыбы же эркекпи деп. Аракка мас болуп алган. Ушунча деңгээлде экөө талашып кетти, барда төөнүн курсагын жарып ийип туруп, анын ичинде ботосу, ургач эркек экен, мен уттум деп, экөө ушунча деңгээлде болгон.
Андан дагы деңгээли бай болгон, ушунча нерсе болуп кеткендер келаткан аялды карап туруп, боун боюнда бар экен. Ушул боюндагы бар аял ичинде эркекми жургачыбы деп талашып кетип, иштерин жарып салган экен. Мына ушундай болчу жашоо. Адамдар биз азыр билбей атабыз кадырыбызды. Бирок ушул нерсени көрүп атабыз. Жакында билдиңер, көрдүңөр. Эмне кылды? Диндин жоктугунан бир аялды кулагын кести, мурдун кести. Болуп атат го, турабы? Ушунча деңгээлге жетти. Демек, эгерде биз азыр кайра эле пайгамбар көрсөткөнгө келбесек, ошол эле кайра ошого түшүп калышыбыз коркунучу бар. Кайра ошого келип калышыбыз мүмкүн. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай заманда пайгамбарды кабыл алды. Адамдар өзү канчалык бийиктеген сайын, сиз менен биздин канчалык деңгээлде жашообузда иман болгон сайын сыноо келип баштайт. Канча деңгээлде сен намаз окуп баштаганда өзүнчө башкача сыноо келет. Бирөө айтат, намаз окубай эле койбойсуңбу? Көчөгүнө бирөө айтат, ушундай бир эмеде мага дейт, ушундай ой келди дейт. Элдин баары эле жыргап аткандай сезилди дейт. Элдин баары жыргап атат, мен эле куурап аткандай сезе баштадым дейт. Намаз окуйын деп баштасам эле, мындай бир четти карасам эле башкалардын баары мен шылдыңдап аткандай сезилип атат. Анан мен кандай кылам? Эмне кылам? деп ойлонуп отурупту, жок дедим дейт. Бул нерсе менин башыма келген сыноо. Мен эртеңден баштап ушул нерсени кылам. Деп туруп кайра жаңырып баштадым. Мына ошондон кийин муну жеңдим дейт. Көрсө, коом өзүн оңдобосо, Аллах өзү оңдобойт экен бизди. Демек, биз өз аракет кылышыбыз керек экен. Ар бир иманга да аракет керек. Бейишке кириш үчүн да аракет керек. Эгерде бейишке кириш үчүн аракет болбосо, анда адам өзүнүн тозогуна аракети болот. Сиз менен бизге намаз окуш оор, бирок сыноо болот деп айтып атабыз. Үй бүлө болот, ошол сыноо болот деп атабыз. Жана мен башында бир сөз баштадым эле, адеп деген жөнүндө айтканда, эң биринчи ийгиликке жеткен адам өз үй бүлөсүн сыйлай билген, көңүлүн таба билген деп айттык. Эмне үчүн антип айттык? Анткени себеп биринчи, эң биринчи Алланын алдына барганда жооп бере турган эркектер үчүн ал үй бүлөсү болот. Эркектер өз үй бүлөсүн жооп берет. Андан пайгамбар айтат, ар бир эркек өз үй бүлөсүнө жоопкер болот. Бир белгилүү бир окуяларда кыямат сүрөттөлөт. Кыямат сүрөттөлгөндө ушундай айтылат. Бир эркек бейиштин эшигин ала келип калат экен. Элестетип атасыңар, эркектер бейиштин эшигин ала турганыңарды? Же бейишке баргыңар келбей атабы? Чөттө мында баарыңыздар тең машалла бир субханалла деп коелучу. Субханалла, машалла, машалла. Болду, кол чаппай эле койсоңуз жакшы болот иншалла. Өзү Нуржит байке чабалчы. Маданият адамы, машалла. Аллах разы болсун. Тийише турган киши бар да сонун экен да. Өзү ушундай экен да. Кийин бейиштин эшигин алды келди. Келип периштелерди көрө баштады. Жаш жигиттерди көрө баштады, бейиштин эшигин алдында кызмат кылып аткан. Ушундай бир өзүн элестетип атат. Бейиштин оң жагындагы булакты көрдү, сол жагындагы булакты көрдү. Оң жагын ичет, денесинде, ички дүйнөсүндө эч нерсе кире калбайт эми. Сырат көпүрөсүн өттү. Кылдан ичке, кылычтан курч. 3000 жыл, да бир 1,5 жыл. Кээ бирлер ушунча ошондон өтүш, анын ал жаханнам. Тозок. Тозоктун ошондой айтат алымдар, ал жер ушундай дейт, ушундай жанагындай бир шиштер менен турат. Адамдар ага түшкөндө тытылып отуруп 70 жылдан кийин ошо тозоктун астына түшөт. Ошолдо толот. Мына ошол мезгилде кыямат кылып өттү. Таразага бардык амалдар өттү. Оң тараптык болдуң. Периштелер сени атыңды айтты. Бил фулан, баландайны баландай, сен бейишке кир. Кирип баратканда токто деди. Баландай, токто. Токтоп калды. Бейиштин эшигинин алдында сакчылар токтотуп койду. Сага доо бар экен. Сага доо бар экен. Ким тараптан? Кайратка кайтарып келип коюшту.
Ким тараптан? Аялың тараптан дейт. Жана айтып аткандай, субханалла, мен сага норка жокко пальто кийгизбедим беле? Сага мен бриллиант шакек алып бербедим беле? iPhone 15 эмес беле? Бул демкелердин баарын айтып баштаганда токто дейт экен. Рахмат. Бирок сен ошо дүйнөдө мени качан жамың деп айттың эле? Уялбайсыңбы деп, кой уят деп качан айттың эле мага? Сен мени ошондо орозо тут деп айттың беле? Колуңдан ал деп айттың беле? Качан мен жалжаңдап бийлеп аткан мезгилде сен мени тыйдың беле? Сен мени бейиш бар, тозок бар деп эскерттиң беле дегенде, баягы эркек эч нерседе тура албагат. Көп эркектер биз курсагын ток кармап атабыз, кийимин бүтүн кылып атабыз. Болду. Мынакей мен багып атам. Мен кылган нерсе мынакей, болгон нерсе болбу? Жеңди ичиңди же, ичкениңди ич. Башым оорутпа. Мына мен багып атам деп кудай боло алган бар. Фираундан да жаман фираундар бар азыр. Фираун деген чоң бир залым, падыша өзүм кудаймын деген. Андан дагы залымдар бар. Мен багып атам. Мына курсагың ток, кийим бүтүн, унчукпа. Башым оорутпай отур деген эркектер фираун. Ошолорго фираундарга сурак болот. Унчукпай турган аялына айтат. Ал мындан. Чөтө аялдар тартпай калды, тартпай калдыңар, субханалла. Эмне үчүн тартпаган билесиздерби? Анткени ушул нерсе коркунучтуу жери ушул жер эми. Күйөөңөр айтканда турабы? Койчу эми, уят экен эми. Кийинип эле койчу. Өзүм билем мен чүйлүк менебиз, Өзүм билем мен көлдүкмүн мен. Эмне ишиң бар менен? Мен какка чутак жүрөм мен. Турабы? Мен азыр айтып аткан нерсем бираз жакшы мындай эме кылат, түшүнүп коюңуздар. Кийин ал күйөөңөн дейт. Эмне алат а жерден? Күйөөсүнүн доллары жок уже. Рубльдар жок. Сом жок. Бутиктер жабылган, кафелер жабылып калган, жок эчтекеси. Эмнени алат? Мына ошондо эркек окуган намазы алынат. Кийимди чечип ырыткандай экен. Аялга бериле берет жакшылыктарым бар, берилет. Жакшылык жетпей калат экен. Эмне десе, бар дептир, сабап койгон. Бар, ишимде жок сен менен деп койгон. Өкүм кылган эмес, сабаган, көзүн көрткөн, тишин сындырган, чачын жуган, кулагын кескен, каалагандай колдоном деп, каалагандай бир кулдай, күңдөй жумшаган. Ошонун бардыгын толугу менен Алла Таала алдырып туруп, Алла, эчтекеси калбай калды эркектин. Сооп иши калбады, садакасы бүттү, жок. Мына ошол мезгилде ал дейт. Алла муну эмне алсам? Эми дейт, күнөөңдүн баарын күйөөңгө жумша дейт. Күнөөңдүн баарын күйөөңгө жүктө дейт. Мына ошол мезгилде аялдар бүт күнөөсүн күйөөсүнө жүктөп баштайт. Мен баягы бирөөнө айтып атам, субханалла, этият болой кой. Эртең бир күн болуп калат, эч нерсең калбай жылаңач кыласың десем, молдоке тиякта толтура дейт го. Ал башкача ойлоп алды, мен жок досум, сен башка күндү элестет. Сен туура эмес кылып атасың, башка күндү элестет. Десек, субханалла, баягы дагы түшүнбөй калды, бирок дейин дегеним ошол күнү берилип туруп айтылат. Мына эми дейт. Өзүңдүн кылган мойнуңдан тарткын. Бейиштин эшине ала чейин барган болчу. Бейиштин жытын жыттаган болчу. Бейиштин шашмасынын, бейиштин булактын түйүнө турган болчу. Ошентип туруп анан тозокко бир жандык чыгып туруп, эч нерсе дөсүн көтөрүп туруп, ыргытып салат экен ошо эркекти. Эмне үчүн мен ийгиликке жеткен момун, ийгиликке жеткен бул субханалла, үй бүлөсүнө жакшы адеп, жакшы ошо мамиле кылган, көңүлү караган деп айткан сен мушреки, эгерде сени кол кармашкан акыбалыңарда бейишке киргиле деген эрди аял кирип бараткан болсо, мына ийгилик ошол эсептелет. Бул дүйнөдө ийгиликтер бул убактылуу гана муктаждык. Пайгамбарыбыз ушуну үйрөтүп кеткен бизге. 40 жыл жаша, 40ка чыгып, 23 жыл пайгамбарлык кылып, 63 жыл бул дүйнөдө өмүр сүрдү. 23 жылдык өмүрүндө пайгамбарыбыз миллиондогон хадистерди айтып кетти. Бирок аалымдар айтат, канча сахих хадистер жыйналган болсо, канча китептер жыйналган болсо, ошонун 100дөн 90% мамиле жөнүндө экен. Эгерде намаз окуп, бирок дагы деле мамиле кура албай атсаң, намаз окуп дагы эле өзүңдүн текеберлигиңди жой албай аткан болсоң,
намаз окуп дагы деле болсо менменсип мындай бир жер жүзүндө мындай бир ушундай бир өзүңдү өзүң көтөрүп жүргөн болсоң, анда субханалла, жок, ийгиге жетпей калдың. Менин карындаштарым, менин эжекелерим, менин жеңелерим мейли. Жеңе деп айткан болбойт деп уруша беришет, мен бирок жеңе. Апаларым. Тозоктун 100дөн 70% аялдар менен толтурулат. Кол чаппайсыңар буга. Мен эмне үчүн айтып атам? Биз эскертиш үчүн келгенбиз бу жака. Биз бияка келгенибизде жакшы китеп окугула, ушундай кылгыла деп кетейин деп келген жокпуз. Балки эскертүү үчүн келдик. Ушул жерде алыс жерде жүрөсүздөр. Алыс жерде жүрөсүңөр, мекенден алыссыздар. Кээ бирлериңер экинчи мекен кылып кала турганга даянданып турасыздар. Кээ бирлериңер экинчи мекен кылып жашап атасыздар ушул жерде. Бирок унутпаңыздар. Силер мусулмансыңар. Силер менен биздин мойнубузда вазипабыз, милдетибиз бар. Бизге арам делип, адал делген нерселер коюлган. Эгерде бул жерден адашып калсак, бул эле дүйнөдө адаша турган болсоң, эртең сени менен элибизден сурак болот. Элибиз сурайт. Баландайдын кызы, баландайдын келиниби? Баландайдын аялыбы? Ошол ушинтиптирби? Жок. Эгерде сиз менен биз ошол сөздөн уялбаган болсок, эл эмне дейт дегенден уялбасак, анда Кудай эмне дейт дегенден уяла албайбыз. Мага көп айтышат. Молдоке, эл эмне дейт деп айтпадык беле сага депчи. Жок, мен да айтам. Уялуунун деңгели бар. Сүйүүнүн да деңгели бар. Эгер сен мени баландай эмне дейт деп уялбасаң, анда Кудай эмне дейт деп уялбайсың. Эгер Кудай эмне дейт уялбасаң, анда сен тозок менен бейиштен коркпойсуң. Бул өтө коркунучтуу сөз. Ошол себебинен сиздер энесиңер. Сиздер Алла Тааланын чоң бир милдет берилген, жүктөлгөн энесиңер. Сиздер Кудай Таала тарабынан берилген чоң бир неемат, жакшылыксыңар. Анткени пайгамбар Алла Таала эркектерге бейиштин ичинде жараткан бардык жакшылыктын ичинде эң жакшысын бул аялды берди деген. Аял бейиштин ичинде эң жакшы жаратылган болчу. Адам ата бейиште жатып, бейиштин ичинде бүт таам, бүткүл эмнеси болгон болсо, ошонун бардыгы тең ага жазылган болчу. Каалаган нерсени жей улсат берип болчу. Бирок ошол жерден көңүлү чөгүлдү. Көңүлү чөгүп, ушундай бир жалгыздыкка батты, кыйналды. Ошол мезгилде Алла Таала билип туруп, Адам атанын кабыргасынан жаратып туруп, кабыргадан жаратып. Субханалла. Адам алейхиссалам уктатып дейт. Эгерде дейт, уктатпастан туруп, кабыргасынан жаратып койгондо ит мышыктай болмок экен да. Сен баягы мени ооруткансың деген да. Бирок уктатып койду дейт. Эмне үчүн десе, Адам атанын денеси оорубасын деп. Алды дагы, анан сиздерди жаратты. Эң важный жеринен экен. Бул жүрөк туштан экен. Эми айтып аткан, Адам, бул кара десе, мынтип караса, бирөө жатат. Таң калды дейт. Бу ким dedi. Бул сен жан дүйнөңдүн жыргалы dedi. Алла Таала Адамга эркек аттуунун баарына силер жан дүйнөнүн жыргалы кылып жараткан. Бирок эгерде ошол адал менен боло турган болсо, ак нике менен боло турган болсо, туура жол менен боло турган болсо, ошол соопка айланат. Күнөөгө күнөө болбойт. Демек туугандарым, баардык ниеттерди сулай элем. Алла Тааланын жолунда бирге бололу. Бүгүн жаңыруу дейт, бирок айтайын деген нерсем, биз күнүгө жаңырышыбыз керек. Китеп билим булагы, китеп билим чырагы деп илгертен биз үйрөтүлгөнбүз. Кимде ким бул дүйнөдө ийгиликке жетейин десе, китеп окусун. Акунбаевада Ботсаттын жана бир жаңы үй салынган. Бишкекте. Ошол жерде бир бала бар болчу. Аты Азамат. ДЦП менен ооруган бала. Үй бүлөсү бар, ушундай неме. Анан бир күнү келип калдым, мен Америкага эми утуп алдым депти. Грин карт утуп алдым. Анан мен таң калып, сен эмне кыласың деген ой кетти да байгачы. Оорукчан болсо, жанакында болсо. Анан десем эле,
не кылган атасың? Барып сен дагы чоң машина айдаган атасыңбы? Аякта ошондой турбайбы? Чоң машина айдаса эле эме кылышат экен да. Десем, жок дейт. Устаз, мен аякка барып машина айдабайм дейт. Мен окуйм дейт. Анан эмне үчүн окуйсуң десем, эгер мен окуй турган болсом дейт, ал жерде мен трак айдабайм дейт. Мен трак айдагандарды башкарам дейт да. Ошондой эле болуп атат азыр. Трак айдайм деп кеткен трак айдап, окуп туруп жанакы бала жанакындайга турду. Демек, бул дүйнөдө мусулмандар алдыда болуш керек дайыма. Мусулмандар биринчи болуш керек. Күнөөлөрдөн тыйылышыбыз керек. Илимсиз адамдар көбүрөөк күнөө кылат. Алла өзү айткан Куранда, албетте илимдүүлөр Алла Тааладан көбүрөөк коркот деген. Баарыбызга Алла иман берсин, күнөөбүздү кечирсин. Балки силер ойлогон деңгээлде сүйлөй албай калсам кечириңиздер. Бирок максатым бир эле нерсе болчу. Силер менен бир баарлашып, силер менен ушундай бир отуруп сүйлөшүп, кичине болсо да иман сөзүн сүйлөп, жүрөктөр жумшарып, балки ушу бүгүнкү күндө кичинекей бир нерсе болсо дагы ошону кабыл алып коюңуздар. Эгер күнөө кетирген болсок, кечирип коюңуздар. Туура эмес сүйлөгөн болсок, кечирип коюңуздар. Бардыгыбыз бул дүйнөдөн кетүүчүбүз. Эртең барганда сурайт. Сурак болгон мезгилде баарыбыз жооп бериш керек болот. Андан калган нерсени Аллага койдук. Баардыгы тараза Алланыкы. Дуа кылабызбы иншалла. Алла разы болсун. Бизден кечирип коюңуздар. Дуа кылабыз. Амин. Соңуна кылалы. Алла разы болсун. Рахмат.